эстеликке эме мындай пикир айтып атасыңар дегенде. Бул эстелик 2010 жылы революциядан кийин төңкөрүш болгон. Революция эмес, төңкөрүштөн кийин ушуну коюшту да. Биягы ак таш, биягы кара таш кылыпчы. Бул ушул монументке, ушул ансамбльга биз нааразыбыз. Анткени моулар мына түртүп баратат. Ак ташты, кара ташты астына коюп алып түртүп баратат. Могу кара таш жыгылыш керек эле. Но жыгылган жокпу? Могу кара ташка деген полный биздин коррупционер ким Кыргызстанга ушундай кыянатчылык кылды, ошонун баарын аттарын жазыш керек маяка ген прокурор. Могу ак ташына жакшы инсандардын, өлгөн инсандардын эмесин жазыш керек могу карагачы. Бул могу түртүп бараткан азыркы күндө элита болуп калды. Ушул элитаны астына коюп алып, 3 бала түртүп кетип баратат. Бул баары символизм, мунун баарычы. Символизм дагы туура болуш керек. Анан могу элитага кайрылып коет элек. Могу забор, могу забор 97-жылы курган, Акаев курган. Бул ген планында, чертежунда Усубалиев аксакал салганда ушул эме забор жок болчу. Могу забор жок болчу. Ушул заборду деген 98-жылы Акаев курду. Адилеттүүлүгү кете баштаганда курду. Мына моякта элиталардын баары отурат. Кимден жашынат булар? Бул забор жок, Усубалиев отурду. Масалиев отурду. Акаев бир 7-8 жылдан кийин салып баштады. Анан бул эмне, кимден жашынат? Эки революция болду, эки жолу. Могу забор эметкен жок. Могу забор сактаган жок. Ушул забор незаконный. Ташиев, Садыр Жапаров секиргенде ушул незаконный болчу. Ушул забор эч кандай архитектурадан разрешение болгон эмес. Жөн эле салып койгон. Булардан ким сурайт? Жөн эле салып койгон. Могу заборду. Бул заборду мен эмнеге билем? Мен өзүмдүн папам, атам Акжолтоев Асылбек деген легендарный парламентте управ делами болуп иштеген. Ошондо биз жөн эле кире берчүбүз, жөн эле кирип чыгып эле жүрчүбүз. Ошол Ташиевтер секиргенде ушул забор незаконный болчу. Значит, биз кайдан билем? Мен генеральный прокуратурада иштечүмүн ошол кезде. Ошол кезде бизде чыр болгон. Могу забор незаконный экен. А эгерде незаконный забордон секирсең, преступление эмес. А азыр болсо Ташиевтер секиргенден 2013-жылы задним числом баарын кылып туруп, могу заборду узаконить этип койушкан. Анан стратегический объект, особо охраняемый объектке киргизип койду 2013-жылы. Ташиевтер секиргенден. А Ташиевтер секиргенге чейин бул незаконный жөн эле турган. Ушунду айтып коеюн дедим. Мыйзамсыз могу. Моммо элита алгыла ушул забордун кереги жок. Кимден жашынасыңар? Элита, элден жашынасыңарбы? Могу заборду алгыла, могу незаконный забор. Муну кийин булдай Усубалиев аксакал салганда жок болчу забор, баары кирип чыгып эле жүрчү. Адилетсиздик качан болот? Ушу забор алынсын, анан могу таш символ деп атабыз, Могу ташты түрткөндөн кийин жыгылып калыш керек эле, могу таш. Жыгылып бычырап кетиш керек эле. А биз азыр астыга коюп алып ушу ташты сүйрөп баратабыз, түртүп баратабыз. Могуга бүт, дагы айтып коеюн, могуга бүт. Коррупционер, жегич, ичкич Кыргызстанга кыянатчылык кылган, Кыргызстанды жайлаган, Кыргызстандын канын соргон адамдардын аттары жазылыш керек. Мен ген прокурор болсом ушуну баарын жазып коймокмун. Мояка деген элдин Фейсбуктан эле сурап туруп, ким жакшы эл деп туруп, мояка бүт жакшы адамдардын баарын аттары, ысымдары жазылыш керек акка. Могу кулабай калдыбыз, значит эми кулабай эле койсун, бирок ушул аттарын жазыш керек. Кимдин ким экенин ген прокурор өкүм чыккандан кийин ушу Кыргызстанга кыянатчылык кылган, мисалы айтпай эле коеюн, теги Баланчаев, Төлөнчөев деп бүт баары жазылыш керек эле. Могу заборду алгыла, элита деп атасыңар. Эмне элден жашынасыңар? Могу мыйзамсыз заборду алгыла могу мыйзамсыз. Бул Усубалиев аксакал салганда ушул жок болчу. Эмеде ошону айтып коеюн дедим. Урматтуу достор, могу Фейсбуктан биргелик, баарыбыз эметелик, могу заборун алдыралык. Качан могу забор алынат, качан биз без проблем кирип баштайбыз тияка. Ошондо депутаттар элита болуп атат, ошондо иштейт булар. Азыр иштебейт, баары жатат. Тетигин ичине кирсең, эң өлдү деген машина Прада, эң өлдү деген Lexus. Бүт баары 570 $130 миң машинадан 20 турат. Бүт баары турат. Бүт баары элита сергеде кайрылып калат эле. Канды жакшы эле иштеңер силер.
Элитабыз демегиле. Элита деген Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков. Ушулар кетет. Даже Усубалиевди эметиш керек. Ушул жака коюш керек. Усубалиев, Масалиев, ушулар элита. Силер кайсы элитасыңар? Ошол достор, ушуну көбөйтүп койгула. Ушуну таратып койгула. Азыр тұрыңыз, перебивка болу. Қармайлыңыз. Алдымен фамилиясы қандай эле? Жапыкеев Сымых. Сыймық қойген, Жапыкеев Сыймық. Ким болду?